Ош облусунун Жаңалай айылынын номер 42 Самат Ташимов мектеби жаңы окуу жылына быйыл ачылбайт. Анткени заманбап үлгүдөгү мектептин окуу корпусунун курулушу бүтпөй калган. Билим уясы 222 окуучуга ылайыкташып, 2 нөмөт менен окутуу каралган. Ал эми эски имаратынын бузулгандыгына байланыштуу окуучулар жаңы окуу жылында онлайн форматта окуй турган болушту. Былтыркы жылы ошол эски мектебибиз айылдык кеңештин токтому менен, айыл өкмөтүнүн буйругу, УКСтын чечими менен бузулсун деп чечим чыгарылып, мектебибиз бузулуп, бүгүнкү күндө бүтпөй турат да. Биз эми ошол 592 окуучуну каяка барып окутабыз, бүгүнкү күндө биздин башыбыз ушуга ооруп турат. Жаңы мектептин курулушу 6 жыл мурун башталып, ушул күнгө чейин бүтпөй келет. Келишимдик баасы 45 миллион сом болгон билимкананы бүтүрүү үчүн дагы 8 миллион 400 миң сом каражат талап кылынат. Турган учурдагы Ашимова мектеби 2015 жылы курулуш планына киргизилип башталган. Ошол 2015 жылы жер казуу иштери жана фундамент иштери башталып, ошол боюнча акча каражаттын тартышынан токтоп калган болчу. Бирок 2019 жылдан баштап кайрадан жандандырылып, 2019-20 жылы толук мына өзүңүздөр көрүп турган курулуш объектиси түптөлүп, учурда бүтөөрүлүп алынып турат. Буюрса 2021 жыл аягына чейин толугу менен пайдаланууга берилет деп айтам. Мектептин курулушу менен жерине барып таанышкан облустун жетекчиси Зиядин Жамалдинов маселени чечүүгө болгон аракет жумшаарын айтты. Жаңы Алай айыл өкмөтүндө болдук. Ал жерде 275 орунду мектеп курулуп аткан экен. Ал мектептин курулушу менен тааныштык, болуп аткан, жүрүп аткан. Бирок сапаты жагынан жакшы деп айтыш керек. Ал жерде жакшы курулуп атыптыр. Андан кийин ушул 8 миллион 400 акчасы калган экен. Ошол акча каражат бөлүнсө эле быйылкы жылкы окууга берилет экен да. Ошондуктан мен эртең күнү барып эле экономика финансы министрлигине чыгып туруп, бул талапты коюшум керек. Себеби дегенде ал айылда бизге белгилүү болду. Башка мектеп жок экен. Ошондуктан тез арада ал мектепти ишке берип, балдарга биз быйылкы жылга окууга шарт түзүп беришибиз керек экен да. Сабир Торошов атындагы орто мектебинде 3 айылдын окуучулары билим алат. Эски имаратты 2015 жылы жараксыз деп табышып, 2020 жылы жаңы корпустун окуу курулушу башталган. Бул мектепти да жаңы окуу жылына тапшырууну пландап турушат. 2020 жылы мына мектеп башталды. Мына 1 жылдын ичинде Кудай кааласа бүтүп атат. Бүгүн уже акыркы сырдоо иштери жүрүп жатат, өзүңүздөр көргөндөй. Кудай кааласа 15 сентябрга билим уясына окуучуларыбыз келип парталарда отуруп билим алып калат деген чоң үмүттөбүз. Эске салып кетсек, Ош облусу боюнча жалпы 547 мектеп бар. Алардын 66-сынын эскилиги жетип, жараксыз абалга кептелген. Азыркы учурда 13 жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.